Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Жакында эле Американын президенти Дональд Трамп атайын операция уюштуруп, Американын спецназтары Венесуэланын президентин өзүнүн өлкөсүнөн, өзүнүн резиденциясынан урдап алып кетип качты да Америкага. Мындай нерсени биз мурда фильмдерден гана көрүп жүрдүк. Чыныгы жашоодо ушундай чоң бир ушундай мамлекеттин президентин 2000-3000дей жан сакчысын кайтартып коюп, анын аялы менен урдап кетип атат да. Муну эми кандай болуп урдалгандыгы, сценарий кандай болгондугун же болбосо атайын уюштурулганбы, сценарийби, эми мунун баардыгын убакыт көрсөтөт. Мен бүгүн айта турган нерсем ошо Венесуэла мамлекети жөнүндө болмокчу да. Венесуэла мамлекетине АКШ мамлекети эмне себептен кызыгып атат, эмне себептен бул мамлекеттин байлыктарына көз артып атат деген нерсе боюнча бир аз айтып берүүнү туура көрүп атам да. Анткени баарыбыз билгендей эле Венесуэла мамлекети дүйнөдөгү нефтинин запасы боюнча биринчи орунда турат да. Жалпы ошо мамлекет боюнча нефтинин запасы 300 миллиард баррелге бааланат экен да. Андан кийинки ошол араб мамлекеттери, Орусия, АКШ мамлекеттериндеги баягы нефтинин запасы Венесуэланыкына жетпейт да. Дүйнөлүк экономикадагы нефтинин ролу абдан чоң болгондуктан баардык кыймыл аракеттер, экономикалык мамилелер, ошол эле кризистин пайда болушу, ошонун түпкү баягы инструменти катары нефтинин баасы роль ойноп коюп атат да. Ошондуктан кайсыл гана мамлекет болбосун өзүнүн баягы үстөмдүгүн орнотуу максатында ушундай нефтиниге бай мамлекеттерди үстүнөн мындай көзөмөлдүк жүргүзүүнү каалайт экен да. Мисалы айта кетсек, 2003-жылы ошол АКШ мамлекети эле Иракка кол салууда баягы химиялык курал жарак бар деген шылтоо менен кол салганы менен негизги анын максаты ошо Ирак мамлекетинин нефтигендерин ээлөө болгон да. Бул жерде сценарий деле ошол сыяктуу болуп атат да. Анткени акыркы маалыматтар боюнча 2050-жылдары нефтинин запасы түгөнөт деген баягы маалыматтар бар да. Ал эми АКШнын дагы бул жерде баягы стратегиялык планы болгон. Венесуэланын нефтилерин ээлеп, дүйнөдө баягы нефтинин базын кармоодо, бир экономикалык көйгөйлөрдү жаратууда ушу Венесуэла аркылуу өзүнүн бир максаттарын ишке ашыруу максатында ушундай саясат жүргүзүп атат десек жаңылышпайбыз да. Өзү Венесуэла мамлекети кандай мамлекет десек, нефтиге толук көз каранды мамлекет. Мунун экономикасынын көпчүлүк бөлүгү нефтини экспорттоо менен жашаган мамлекет да. Өзү нефтини 1917-жылдары эле булар нефти негиздеп башталган. Ошондо Англиянын, Британиянын компаниялары келип Венесуэлада өздөрүнүн нефтигендерин негиздеп, инвесторлор келип нефтилерди иштетип баштаган да. 30-жылдардагы статистикага таяна турган болсок, Венесуэла 3-орунда болгон да. АКШ менен эле СССРден кийинки орунда Венесуэла турган да. Нефтини өндүрүү боюнча экономикасы куралгандыктан Венесуэла мисалы үчүн 1930-70-жылдары абдан бир нефти сатуу боюнча дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттердин катарына кирген да. Ошону менен бирге бул мамлекеттин кирешеси да өскөн, ички дүң продукциясы өскөн. Латын Америкасында биринчи орунга чыккан да. Ички дүң продукциясынын жан башына бөлө келгендечи бул көрсөткүч ошо Батыш Европанын алдыңкы мамлекеттериндеги көрсөткүчтөргө барабар болгон эле да. Баарыбыз билгендей эле 73-жылдары дүйнөлүк нефти кризиси болгон да. Бул жерде баягы ОПЕКке кирген мамлекеттер, андан сырткары Сирия, Египет мамлекеттери нефтини сатуудан баш тарткан себебинен ошол эле Сауд Аравиясынын падышасы Израиль мамлекетин АКШны колдоп аткандыгын айыптап нефтини сатпай коет да. Ошол учурда Америкада абдан кризис болгон да. Автоунаалардын колонналары пайда болуп, дүйнөдөгү ири держава болгон Америка Кошмо Штатынын экономикасын кыйратып кое турган бир абалга алып келген да. Ошол учурда нефти сатуу боюнча Венесуэла мамлекети абдан лидер болгон да. Көрсөткүчү 400% өсүп кеткен. Ошол учурдан анан мамлекетке мындай ири өлчөмдө акчалар түшүп баштап, социалдык жактан мамлекеттеги социалдык проекттерди ишке ашырууда, айыл чарбазы, гидроэнергетика, оор өнөр жай ушул тарапка баягы каражаттарды жумшап баштаган. Ал эми 1976-жылы Карлос Перес аттуу Венесуэланын президенти бийликке келет дагы, анын саясаты бир аз башкача болгон да. Ошол эле чет өлкөлүк компаниялар, нефть өндүргөн Британия, Америка Кошмо Штатынын компанияларын улутташтырып олтуруп, жыйынтыгында бул реформанын аягы келип, мамлекетти бир тупикке алып келген да. Ошол эле мамлекеттер Венесуэланын нефтилерин албастан санкцияларды кылып, инвесторлор келбей, нефтинин баягы өндүрүүнүн көлөмү төмөндөп, сырткы мамлекеттерге аны сата албай, инвестиция келбей, технологиясы эскирип, инфляциянын улам көлөмү жогорулап отуруп, жыйынтыгында Перестин бийликтен кетүүсүн бул экономикалык абал ошол нерсеге шарттаган да. Жыйынтыгында Карлос Перес жүргүзгөн реформалар жакшы жыйынтык бербей, мамлекеттин экономикасы оорулуп, элдердин забастовкага чыгышы менен ал адам өзүнүн бийлигин жоготкон да. Ал эми 1999-жылы Венесуэлага президент болуп Уго Чавес келет дагы. Ал адамдын дагы реформасы ошол
Венесуэладагы нефть компанияларын иштеткен чет элдик компанияларды улутташтыруу менен иш жүргүзүп, жыйынтыгында 18.000 жакын адамды жумуштан бошоткон да. Ошону менен бир катар чет өлкөлүк компанияларды Венесуэланын улуттук компаниясына айландырган. Ал айландырса деле жыйынтыгы жакшы болгон эмес да. Себеби ошол эле Америка Кошмо Штатынын санкциясынын алдында Венесуэладагы өндүрүлгөн нефттер сатылбай, бул да мамлекетти бир туңкуюкка алып келген, элдин абалын жакырлатып, жыйынтыгында Венесуэла ошо нефтти өндүргөн лидер мамлекетке дагы деле айлана албай калды да. Андан кийинки бийликке Мадуро келди. Мадуронун деле жүргүзгөн саясаты Америка Кошмо Штатына жаккан жок да. Алар деле ар тараптан Венесуэланы кызып, нефтисин саттырбай, ушундай саясат жүргүзүп отурган да. Акыркы жүргүзгөн саясатка ылайык Венесуэланын танкерлерин ал эми Мадурону кармап кеткенден кийинки эми саясат ошо Венесуэланын нефть компанияларын Трамп айтып атат ачык эле өзүнүн интервьюсундачы. Ошол баягы мурдагы эмелерибизди дейт, Америка Кошмо Штаты инвестициялар жумшаганда ошолорубузду биз кайтарышыбыз керек деп элем да, ачык эле айтып атат да. Бирок ошондой болсо деле Америка Венесуэланы толук колго алып, нефтисин көзөмөлдүк жүргүзгөндө деле дүйнөлүк экономикага кандай таасирин тийгизет деген суроо болушу мүмкүн да. Жалпы дүйнөдөгү нефтинин 20% Венесуэлага тиешелүү болгондуктан, эгер деле Америка Кошмо Штаты кошумча инвестицияларды жумшап, Венесуэладан сапаттуу нефть продуктуларын сата турган болсо, дүйнөдөгү нефть продуктусунун баазын 2 жылдан 5 жыл аралыгында $2 $3 чейин баазын түшүрүшү мүмкүн дейт да. Бул эмнеге таасирин тийгизиши мүмкүн? Ошол эле биз билип жаткан ошо араб мамлекеттери болобу же Орусия болобу, нефтини сатуудан баягы экономикабыздын негизги каражат толтура турган булагы нефти болгондуктан абдан мындай таасир тийгизиши мүмкүн да. Ошол эле бүгүнкү болуп жаткан Орусия менен Украинанын ортосундагы согуштагы ошол жумшап жаткан каражаттардын көпчүлүк бөлүгү Орусиянын нефтинен саткандан кийинки каражаттарды ошол согушка жумшашат да. А эгерде нефтинин баасын түшүрө турган болсо, нефтиге толук көз каранды болгон мамлекеттердин экономикасын жада калса кыйратуучу бир абалга толук алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан бул Американын стратегиялык планы. Ошондой болсо деле, бирок нефтини өндүрүүдө Венесуэлада мындай көйгөйлөр бар дейт да. Биринчиден, технологиясы эскирген дейт. Ал технологияны кайра калыбына келтириш үчүн дагы бир канча жыл кетет. Ошондой эле жалпы жанагы айтылып аткан статистика боюнча 300 миллиард баррель нефтинин 200 миллиард баррели бул өндүрүүгө кыйын, сапаты төмөн нефти болуп эсептелинет дейт да. Ал нефтиге өндүрүш үчүн көп каражат жумшалып, өндүрсө деле ал баазы мындай төмөн баада сатылат деген эксперттер өзүнүн оюн айтууда да. Ал эми Трамп 6-январдагы өзүнүн баягы интервьюсунда айтты да. Азыркы Венесуэланын убактылуу өкмөтүнүн дейт, нефти сатуу 50 миллион баррелден башталып дейт. Мунун өлчөмүн дейт 2,8 миллиард долларга жеткирүүнү колго алабыз деп атат да. Ошону менен баягы нефтини аяктан өндүрүүнүн көлөмүн улам жогорулатуу планын айтып өттү да. Ошондой эле Венесуэланын 30% жакын соода жүргүзүүсү өзү АКШ менен мындай каршы болуп келсе деле, стратегиялык партнер катары мындай иш алып барып жүргөн да. Мисалы, АКШдагы нефтини кайра иштетүүчү компаниялар Венесуэланын чийки нефтилерин алып кайра иштетет да. Статистика боюнча жалпы ошол башка мамлекеттердин алган баягы чийки заттын 8%ын ошол Венесуэланын нефтиси түзүп келген да. Бул дүйнөдөгү алдыңкы нефть өндүрүүчү мамлекет болгону менен 8% өтө эле төмөн да. Бул ошол АКШнын жанында Мексикага эле барабар экен да. Эгерде Америка Кошмо Штаты толук бойдон ушул тарабын колго ала турган болсо, бир топ коңшу мамлекеттерге дагы мындай бир залаказын тийип калуу коркунучу бар дейт эксперттерчи. Айталы коңшулаш Канада мамлекети дүйнөдө нефтинин запасы боюнча 4-орунда турат. Бирок нефти кендери суук жана аны өндүрүү кыйын болгондуктан, алар турбалар аркылуу Америка Кошмо Штатына чийки зат түрүндө нефтилерди сатышат да. Нефтини өндүрүү, кайра иштетүү кыйынга түшкөндүктан Канада мамлекети мисалы нефтини казып алыш үчүн айрым аймактарында айтат 6 километрге чейин жерди казып, анан нефть алат экен да. Ошону менен жалпы өндүрүлгөн Канада боюнча өндүрүлгөн 70% нефти Америка Кошмо Штатына турбалар аркылуу жөнөтүлүп, Америка Кошмо Штаты ал нефтини кайра иштетип, даяр продукция кылып, рынок алып чыгат. Ошол даяр нефть продуктуларына кайра эле Канада каяктан алат десек, Америка Кошмо Штаты кайра Канадага ошол нефтини экспорттойт. Мындайча айтканда, Америка Кошмо Штатынын даяр нефть продуктусуна Канада мамлекети муктаж экен да. Ал эми АКШ мамлекети мындан ары келечекте Венесуэла мамлекетинин чийки заттарын Америка Кошмо Штатына алып келип, даяр продукция кылып кайра иштете турган болсо, Канада мамлекетинин да экономикасына чоң залалсын тийгизип калуу коркунучу бар дейт эксперттер. Ошондуктан баягы дүйнөлүк мамлекеттердин бүгүнкү күндөгү экономиканын мотору болгон нефтти өндүрүшү, бул нерсенин жыйынтыгы кандай болот, алдыдагы баягы келечектеги боло турган нерсе да. Эгерде Венесуэла мамлекетинин жана нефти кендери толук бойдон АКШ мамлекетинин колуна өтө турган болсо, бир топ жылдар бул нерсени кайра башынан технологиясын өзгөртүп, толук бойдон баягы ойлогон өлчөмдө өндүрүп, дүйнөлүк мамлекетте бир лидерликке айланып турган болсо, кандайдыр бир деңгээлде АКШ мамлекетинин өзүнүн үстөмдүгү дагы өсүшү мүмкүн да.